Assalamu алейкум, улуу урматтуу биздин мекендештер. Бүгүн 18 февраль жекшемби күн Кыргыз диаспора кеңеши жана жаштар канаты 2023-түн жыйынтыктоочу мааракесин өткөрүп жатат. Менин атым Өмүрбек Кожекеев, жаштар канатынын мүчөсү болом. Ассаламу алейкум, Азамат байке. Алейкум ассалам. Форумга кош келипсиз. Рахмат. Анан бул форум кандай деңгээлде өтүп жатат? Анан жаккан жери эмнеси болуп атат жана кандай адамдар бул жакка келишти? Ошол жөнүндө өзүңүздүн оюңузду түшүндүрүп кетсеңиз жакшы болот. Дагы бир жолу ассаламу алейкум Өмүрбек. Чындап эле айтсам, менин оюмча форумдарды канча жылдан бери өткөрүп жүрөбүз, бирок мындай деңгээлде, мындай локацияда биринчи жолу болуп атат. Себеби өзүң көргөндөй эле кызыктуу. Жаңы 2024-жылга менин оюмча бул дагы бир мындай басыл деген бир багыт да. Сен айткандай эле бир отчетный эле 2023-жылдын отчетту болуп аткандай. Ошол эң кызыктуусу көрүүчүлөр баары алдыда экен. Өмүрбек мырзанын телеканалындагы каналына көрүп алсаңыздар болот. Азамат байке, анан бир суроо. Мисалы, элдин кызматында жүргөн адамдар бар, элдин кызматында жүргөн бир өзүнчө организациялар бар да. И ошолорго сиздин көз карашыңыз кандай? Көз карашым негизи ал адамдар азамат, алар андай адамдардан үлгү алыш керек. Үлгү ала турчу нерсе көп. Себеби ар бир адам өзү уникалдуу болот да. Бирок элдин кызматында жүргөн ошол уникалдуу адамдарын ар бирөөсүн көйгөйүн түшүнүү маселеси да. Ошондой түшүнүш керек да. Эми бул оор нерсе. Мисалы биз эл менен иштейбиз. Ар бир иштеген сайын үйгө келгенде да мындай грузчиктей болуп чарчап келесиң да. Аны элестет, элдин кызматында ар бирөөсүнүн ою бар. Эми чындап эле оор нерсе. Байке, Алейкум ассалам. бүгүнкү болуп жаткан иш-чара кимдин ыктыяры менен болуп жатат? Анан экинчи суроо, негизинен бүгүнкү иш-чара кандай деңгээлде өтүп жатат? Кандай коноктор келишти? Ошол жөнүндө кыскача бир маалымат берип кетсеңиз жакшы болот. Чоң рахмат сурооңузга. Бүгүнкү форум, бүгүнкү иш-чара Кыргыз диаспорасынын ыктыяры менен өтүп жатат. Бул 5-чи бүткүл Россиялык Кыргыз диаспорасынын 5-чи форуму да. Форум мыкты деңгээлде өтүп атат. ВДНХда, Атом павильонунда аябай көп конок келди. Коноктордун аябай кызыгуусу көп. Жаштар бар арасында, улуулар. Коноктордун келүүсү бул Кыргызстандан биздин урматтуу торгово-промышленный палатанын жетекчиси Темир Сариев келди. Жогорку кеңештин депутаты Илдар Сулайманов байке келди. Анан Россия Федерациясынын 36 регионунан келген Кыргыз диаспорасынын, Кыргыз уюмунун жетекчилери келип катышып жатат да. Бул бүгүнкү иш-чара 2023-жылкы кылган иш-чаралардын жыйынтыгы, отчет, мындай айтканда отчет болуп атат да. Ошону элге тартуулап, эмне иш-чара өткөрдүк, кандай буюрса алдыда кандай иш-чараларыбыз бар, ошолдун максатында өткөрүп жатабыз. Аябай жакшы Айдар байке. Анан мисалы биз көрүп жатабыз, бул жакта аябай эле волонтерлор көп экен. Негизинен алар кандай кызмат аткарышат, анан аларга кандай өзүнө бир полезный информацияны ала алат, ошол жагынан айтып кетсеңиз. Ооба, абдан жакшы суроо. Бүгүнкү волонтерлор, ыктыярчылар, мындай айтканда, Кыргыз диаспорасынын жаштар канатынын ыктыярчылары, волонтерлору. Бүгүнкү биз кызматтабыз. Бул иш-чарага келип, кызматыбызды көрсөтүп, коомго, элибизге салым кошолу, өзүбүздүн жакшы жагыбызды көрсөтөлү деген максат менен келдик. Ошол максат менен бүгүнкү форумда азыр кызматтабыз. Жаштар, биздин ыктыярчылар эмнени ала алат дегенде, бул эң эле биринчи таанышуу. Элге чыгып, эл менен таанышып, биздин урматтуу конокторубуз менен таанышып, мүмкүн өзүнө жакшы сыпаттарды алат, жакшы адамдар менен таанышып калат, мүмкүн жанагы бизнес партнер, мүмкүн өзүнүн жубайынын таап калабы, ар кандай да, биздин жигиттерибизге, кыздарыбызга дагы ошондой. Дагы аябай көпчүлүк, көп мүмкүнчүлүк бар да. Ар бир адам өзүнө жараша ошону алат экен да. Эң эле бул эң эле чоң максат, бул бири-бири менен жаштарды тааныштырып, ынтымакка, биримдикке чакырып, кыргыздын жаштарынын өнүктүрүүнө салым кошуу эң эле чоң. Ар бир жаш келген биздин ыктыярчылар ошого салым кошолу деп келди да максаты менен.
Жакшы, машаллах. Анан эсli биз туура түшүнгөн болсок, сиз жаштар канатынын азыркы учурдагы председатели болуп турасыз. Канча мөөнөттөн бери иш алып келе жатасыз? А, мен азыркы маалда кыргыз диаспорасынын жаштар канатынын жетекчиси болом. Бул уже мен мындай айтканда экинчи срокко шайлашты да. 1 жылдан бери иш алып келем. Анан быйыл мен тапшырышым керек болчу. Бирок командамдын суранышы менен бир жеңден шайлап, бир колдон шайлап беришти да. Ассаламу алейкум, Талай байке. Алейкум ассалам. Талай байке биздин үлгү ар дайым көрсөтүп жүргөн байкелердин бири болот бизге. Талай байке бүгүнкү иш-чара өтүп жатат. Ал жак кандай деңгээлде болуп жатат? Сиз иш-чара боюнча оюңуз кандай? Ошо менен бөлүшүп айта кетсеңиз. Бүгүнкү иш-чара, кечээки бүгүнкү иш-чара бул бийик деңгээлде деп айта алам. Себеп дегенде биздин жогорку жактагы кишилер келип атат, депутаттар келип атат. Андан тышкары Россияда 89 субъект болсо, ошонун 36 субъектинен Кыргыз диаспора кеңешинин ошол жердеги жергиликтүү диаспоралардын жетекчилери келип атат. Баары тең ушул жерге эмнеге келет? Бул форум жылда өтчү форум. Жылда ар жылы Москвада бир жыйын, чоң жыйын. Ушул жерде келип, ар ким өз көйгөйүн айтып, ар бир регион жетекчи өзүндөгү болуп аткан көйгөйлөрдү айтып, ушул жерде посольствонун, посолдун, консульствонун жана миграция жетекчилигин Кубандык Акматовдор ошолорго келип, болгон өзүнүн көйгөйүн айтып, ал жактагы консулдук өкүлдөр кандай иштеп атканын айтат, өздөрүндө кандай проблема атканын айтып, бир чечим чыгарып кетишет. Сизге бир суроо берип кетейин. Макул. Бүгүнкү иш-чара кандай деңгээлде өтүп жатат жана сизге жагып жатабы? На русском отвечу, если никто не против. Сегодня, да, замечательный и значимый форум проходит на площадке павильона «Атом». Форум проходит на высшем уровне. Да, сегодня у нас важные гости из различных регионов. Это, собственно, председатели региональных диаспор Киргизии и, собственно, гости из министерств. Провели для них экскурсию по павильону «Атом», рассказали про атомную промышленность, на каком уровне, и сейчас какую роль играет российская госкорпорация «Росатом», собственно, в Кыргызстане, и какие там идут разработки новых программ в этой области. После экскурсии у нас сейчас начался форум, собственно, там мы раскроем все аспекты, вопросы касаемо взаимоотношений России и Киргизии в целом, и в экономических аспектах, в том числе коснемся вопросов трудовой миграции, защиты прав наших земляков и другие очень интересные моменты. Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы ошол жанагы мост отношенияны дагы да болсо жогорку деңгээлде интеграция кылуу үчүн ошол негизде пленарный заседание, анан форум өтүп жатат. Ошол. Сиз бул жакка кандай болуп келип калдыңыз? Мен бул жакка ушул организаторлордун бирөөсүмүн деп айтсам жаңылышпайм. Ушул иш-чараны организовать этип уюштуруп, ошол инициатормун деп айтсам деле болот да. Биз анда кызмат кылып жаткан волонтерлорго суроо берели, жүрүңүздөр. Саламатсыздарбы? Айтып койсоңуз, сиз бул жакта кандай кызмат көрсөтүп жатасыз волонтер катары? Мы стоим на регистрации, регистрируем людей и дальше проводим их до зала, конференц-зала и выдаем им браслеты. Айым сизге негизинен волонтер болуп, элдерге кызмат көрсөткөн жагабы? Албетте жагат, анткени деген көп опыт алып атабыз, көп адамдар менен таанышып атабыз. И өзүңдүн ой жүгүртүңдү өстүрүү үчүн аябай керектүү зат экен. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик.
Спасибо, ты меня понимаешь? Комитет социальный.